Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер жана менин кыргыз элим. Мен сиздерге кайрылуумдун себеби төмөндөгүчө. YouTube'ду ачсаң эле, телефонду ачсаң эле, видео келсе деле, карасаң эле баягы эле Бекзат. Бул Бекзаттан YouTube толуп кетти го. Телефонду карасам көңүлүм айланат. Эми мейли башка кишилерди сындасын, башка кишилерди кайрылуу жасасын. Кыргыздын эң кичинекей, татынакай, сулуу, ишмер, билимдүү, илимдүү кызы ушу Орозайымга эле асылып калдың да сенчи. Сен андай кыйын экенсиң, сен ошондой балтаң экенсиң, сен ошондой билектүү экенсиң, жоон билектүү экенсиң, күчтүү экенсиң. Сен деген бир кандай десем, кыргыздын деген спортсмендери бар, кыргыздын деген кыйын чыган жигиттери бар. Асыл ошолорго, эгер сенин колуңдан келсе, эгер сен эркек болсоң, Орозайымга эмне асылып атасың? Качан көрсөң эле бетиңди таштабактай кыласың дагы, асыласың эле асыласың. Сени көргөндө элдин кыжыры кайнап уже бүттү. Сен кимсиң? Сен лайкасың, сен кимсиң? Түнү күнү үрөсүң. Сен эгер кыйын экенсиң, сен эме кылгының. Барып, жоон билектүү, кычыраган жигиттер бар, ошолорго сын айткын. Левый, правый баскан депутаттар бар, ошолорго сен сын айткының. Эч бир алың келбеген ушул Орозайымга айтып, Орозайымдай болсоң сен, ашка тойго баргандай болосуң. Сен Орозайымга асылбагын, бул деген Кыргызстандын энелердин атынан болуп атат. Мындан кийин башка позицияга өткүн сен. Сенден бир гана ушуну гана суранабыз. Телефонду ачсаң эле только Орозайым. Орозайымдын документин текшересиң, Орозайымдын туулган жылын текшересиң. Сен эмне? Сен прокурорсуңбу? Сен кимсиң? Сен эмне? Тергөөчүсүңбү? Кысчу жериңди кысып, андан көрү оно сүйлөш. А жизнь менен сүйлөшөсүңбү? По жизнь менен сүйлөшөсүңбү? Кимдер менен калчылдашасың? Жигиттик касиетиңди сактагындагы Орозайымга асылбагын. Менин сага кайрылуумдун себеби ушул төмөндөгүчө болду. Мындан кийин андай кыйын экенсиң. Асылчулар, тергөөчүлөр өздөрү тергеп алат. Отурасың дагы бетиңди таштабактай кылып тергейсиң. Тигиндей, бул мындай, анан бунун күйөөсү тигиндей, тигинин күйөөсү мындай деп. Сен андай ошонун тырмагына арызбаган Бекзатсың. Бекзат, керек болсо сенин ошо таластык туугандар менен да сүйлөшүп атабыз биз. Бекзат өзү деги ким бул? Бекзат кандай? Бекзатка көз карашыңар кандай? Десек, алар айтыша, Бекзатты көргөндө биздин кускубуз келет дейт. Сени көргөндө телефонду ыргытып берчү болуп калды негизичи. Карабайын деп пропускать этип өткөрөсүң телефондон. Бирок сен ага болбостон эле ошо бирөөлөрдүн сен дагы жалданма лайкасысың. Мындан кийин Орозайымга асылбай жүргүнүң. Асыласыңбы? Мен сен асыла турган бирөөлөрдү табып коем, келип туруп сен ошолорго асылгының. Болду, менин башка сага кайрылуумдун себеби жок.